китебиң жок сенин? Менде бардыгы жок. Бардыгы жок. Ооба. Мектептен алган жоксуң? Жок. Кантип окуп атасың? Кыйналып атасыңбы? Жок. Мектептен бир да китеп берген жок? Жок. Азыр бир да китебиң жок? Жок. Мектептен албадым. Бар. Ата-энем. Бүгүн 7 сентябрь окуу жылынын башталганына бир апта болгону менен айрым окуучулардын колуна бир да китеп тиелек. Бул шаарындагы орус тилдүү Киров атындагы мектеп гимназиясынын 4-классынын окуучулары. Класстагы 36 баланын бирине дагы предметтик китептер толугу менен жеткен эмес. Окуучулар дээрлик бардык китепти ата-энеси базардан сатып бергенин билдиришти. Класстагы өспүрүмдөрдүн арасында бир дагы китеби жоктору кездешет. Китепсиз мектепке барган окуучулар сабакты өздөштүрүү кыйын болуп жатканын жашырышпайт. Магазинде biz русский да алганбыз, математиканы алганбыз, английский да алганбыз, родинаны алганбыз, чтение алганбыз, кыргызский да алганбыз. Канча мектептен канча китеп алдың ошондо? Английский, чтение, родиноведение, да, кыргызский, альбом, тетрадьдерди алгам. Мектептен андай албапсың беле да китеп? Жок, алган эмесмин. Бар деле, бери жок. Русский языкты. Канча китепти дүкөндөн сатып алдың, магазинден? Хаммасын? Баарын сатып алдың. О, Мектептен китеп алган жоксуң? жок. Берели китеп тартыштыгы ата-энелерди түйшөлтүп жатат. Китеп саткан дүкөндөрдө кезек күтүүлөр орун алып, китептердин баасына ата-энелердин нараазычылыгы дагы күчөп жатат. Айтсак, шаардагы мектептерде өзгөчө орус тилдүү китептер жетишсиз. Дүкөндөрдө эң көп сатылган 2-класстын бул математика китеби бир эле данасы 750 сомдон сатылып жатат. Эгер сиз өзүңүздүн бизнесиңизде же ишкерлигиңизди биздин YouTube канал аркылуу рекламалоону каалайсызбы? Анда сизге бизден жан кызмат, сапаттуу жана көрүмдүү видеолор менен өз жарнамаңызды берсеңиз болот. Ал үчүн жөн гана биздин байланыш номерлерибизге кайрыласыз. Тажрыйбалуу адистер сиздин ишкерлигиңизди сапаттуу видеолор менен өзүбүздүн социалдык баракчалар аркылуу калктын калың катмарына жайылтып бере алабыз. Менин неберелерим 13 болсо, 10 окуйт, мектеп окуучусу. Ошо жеткизе албай атам, мына сентябрь окуу бир жума өттү, дагы деле камсыз кыла элекмин, алым жетпей атат, каржылай албайм, мен пенсионермин дегенде китептер кымбат. Мектепте да жетишпейт. Мына азыр мен нөлөй класста окуган 2 неберем бар, ошонун 4 китебин алууга мына жерде кезекте турам. Кыйын болуп атат ушу. Мектептен канча Китеп болжолду да, китеп бир эле небереңизге ушул баягы окуу куралы китебин ооба, бир эле небереме мисалы үчүн жакшы каржылайм десем бир 3000 акча кетет. Бирөөнө ооба китебине, ручка, дептер бардыгына толук камсыз кылам десем. Учурда ата-энелердин баары базарда китеп издөө менен убара. Дүкөндөрдүн эшиги кезекке толгон. Биринен өтүп бири китеп издеп жатышат. Бирок бардык учурда эле таап алышпайт. Анткени муктаждык көп болгондуктан базардан да табуу кыйын болуп жатканын билдиришти. Анткени менен баасы да жогору коюлган. Мындан улам мектепте китеп көйгөйүнө өкмөт көңүл бурса дешет. Ошол мамлекеттик эле мектепте окуйт. Бирок чындап тартыштыгы билинип атат. Себеби биз перевод кылган үчүн башка мектепке бизде почти баардык китепти сатып алышка туура келип атат да. канча китеп алдыңыз? Азыр мисалы мен өткөндө 7 китеп алгам, 13 китеп алышыбыз керек болуп атат. Ол 3000ден ашык акча кетип калат, чындап келгенде баарын атидо эсептесе. Ар түрдүү баада да. Анан ушу мен каалайт элем, ушул мамлекеттик мектеп болгондон кийин ушу окуучу балдарды толук эле камсыздаса бизге өтө жакшы мүмкүнчүлүк болмок да ата-энелер үчүнчү. Ооба, албетте бизге көбүнчө мына математика орус класс болгон үчүн математика китебин, Аркустун китеби деп именно ушул китепти алыш керек экенбиз. 750 сом турат экен. Мисалы мен 4 балам окуйт да мектепте. Кыйналып атабыз, конечно, 4 бала. Азыр ошо керексиздерин азыр 3 неберем алдым, 5600 алып кеттим. Эми дагы жетишпегендерин так алып атам да. Жок, мектептен жок. Азырынча бериле элек, негизгилерин алып берип атабыз буякта. Ушул 1 сентябрга өтө китеп маселеси өтө бизге кыйын болду. Анан бүт эле менимче мамлекет камсыз кылып берсе жакшы болмок. Анан биз дагы бир уктук, арендага бере турган китептер бар депчи. Бирок бизден жогорку класстарда болду, 25 сомдон арендага берилет депчи. Бирок ал китептердин абалдары өтө начар. Азыркы мезгилде
бүгүн дагы аз экен. Очередь менен өтө кыйынчылыктар менен китептерибизди алып кеткенбиз. Быйылкы жылы окуу программасына өзгөртүүлөр киргенден улам китептерге суроо талап дагы жогорулап кеткен. Мектептен эмес дүкөндөн табылган китептердин баасы 150 сомдон 1000 сомго чейин сатылууда. Бул жылы сатып алынган китеп кийинки жылга жарабайт. Анткени авторлор жылдык гана китепти чыгарып жатышыптыр. Окуу жылы башталбай жатып чоң көйгөйгө айланган китеп маселеси жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Анда айрым депутаттар китеп мафиясын атайын уюштурган министрлер болгонун дагы эске салды. Мектептердеги китеп боюнча суроону көтөрөйүн дедим эле, бирок коллегаларым 5-6 жыл айтып кетти, кайталаган болбойм. Просто мен сизге бир сөз менен айтып коеюн дегенде, бүгүнкү болуп аткан нерсени найти сегодня книгу в школах это почти что найти крокодила в реке Нарын болуп атат да. Ушул маселени эми бул албетте бул ата-энелер базарма базар кыдырып, акча, тиги акчасын көтөрүп алып, китеп издейт деген бул саясаттан кетишибиз керек. Муну биз мамлекет чечишибиз керек. Ал чечилбесе болбойт. Бул жаңы стандарт менен 5 жылда бир жолу жаңыланып туруш керек китептер. Анан эми ата-энелердин айтканына караганда автор өзгөрүлдү деп эле, бул жылда жанагы частный жеке типографиялар автор өзгөрдү деп туруп чыгарып, ошонун баары мектептин текчесинде китеп жок, бирок базарда китептер тыгылып атат полкаларында. Жөн элечи. Мунун баары бизнес, китеп мафиясы. Ушул китеп мафиясына бүгүнкү күнү мамлекет чекит коюш керек. Мына ушундай тартыштыктан ар бир мектеп жетекчилери башка жолун караштырып жатабыз дешет. Абалды мектепти ар кандай фонддордун каржылоосу менен жана ата-энелердин көмөгү менен жөнгө салууга аргасыз экенин айтышат. Ал эми Ош шаары бул көйгөйдү макулатуранын эсебинен 2010 дана зарыл болгон китептерди сатып алуу менен чечип жаткандарын билдиришти. Деген менен бул жетиштүү эмес. Китептер азыр учурда ата-энелер тынбай эле базардан окуучуларды китеп менен камсыз болуу үчүн китептерди сатып алуу учурунда кызуу ушундай иш жүрүп жатат. Бирок ата-энелерге кеңешибиз бир сыйра ата-энелер башта мектепке келип программалар жаңы стандарт боюнча өзгөргөнүнө байланыштуу класс жетекчисинен толук маалымат алып, ошонун негизинде китеп алып берсе, себеби дегенде бул китептер 5 жылга дагы ата-эне алып берген китепти окуучу 5 жыл пайдаланыш керек. Жаңы окуу жылы башталар замат ажиотаж болгон китеп тартыштыгы министрдин сабырын сынагандай болду. Катуу сынга кабылган министр Каны Өгемоналиев бүгүн кызматынан бошотулду. Эми жаңы келген министр биринчи чейрекке жетпей китеп көйгөйүн чечеби же ата-энелердин жоопкерчилигине калтырабы алдыда белгилүү болот. Учурда Кыргызстан боюнча мектептерде 40% окуу китеби жетишсиз, ал эми 60% китеп эскилиги жетип, жакын арада жарактан чыга турганы белгилүү. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузариков, Ош ТВ.